Көл облусундагы Кумтөр алтын кенинин аймагында жоголгон 2 адамды издөө иштери жүргүзүлүп жаткан жерде жаназа намазы окулду. Буга чейин АК-пресс ОКМге шилтеме берүү менен 2 кызматкерди издөө иштери 9 январда токтотулганын жана туугандарынан уруксат алынганын маалымдаган. Издөө иштери 1 айдан ашык убакыттан бери жүргүзүлүп жаткан. 2019-жылдын 1-декабрь күнү аталган аймакта жер көчкү түшкөн. Ошол эле күнү саат 5:00 чамасында ишкананын 2 кызматкери дайынсыз жоголгон. Издөө иштеринин жүрүшүндө 2 уна табылган. Жоголгон кызматкердин бири Өмүрбек 1984-жылдын 17-июнунда туулган. Тоо кен иштеринин мастери. Кумтөр алтын кенинде 2010-жылдан бери иштейт. Бишкек шаарынын тургуну. Экинчи кызматкер Жолдошбек 1972-жылы 14-июлунда туулган. Кумтөр алтын кенинде 2010-жылдан бери эмгектенет. Тоң районунун Темир Канат айылынын тургуну. Адистердин айтымында көчкүнүн болжолдуу көлөмү 12 497 000 кубту түзгөн. Маалымат булагы Турмуш KG сайты.